Салам достор, бүгүн Globus жөнүндө силерге айтып берейин дегем. Кантип көп аккаунт ачып, жана ушул жерден акча иштесе болорун. Достор, бул Globus'тан акча иштөө үчүн жана байкалоо үчүн бизге биринчи регистрация кылуу керек. Мисалы мен азыр өзүмдүн аккаунтума кирсем, бул жерде уже регистрация болунган. Мына менин балансым 41 цент. 1-2 күнүнөн кийин достор ушул сайттан дагы акча чыгарганды көрсөтөм, 50 цент кылып. Бүгүн кечке чейин 50 цент кылып силерге видео кылып обязательно көрсөтөм. Бул сайт төлөйт. Мына достор, мен уже чыгаргам бул сайттан. Сайт 100% төлөйт. Достор, көптөр ушул сайтта регистрация кыла албай жатат экен. Ошол темада бүгүн сүйлөшөйүн дегем. Биринчиден достор, бизге бул приложенияны байкалоо үчүн, көбөйтүү үчүн биз интернеттен өзүбүз баягы бузулган программаны скачать этип алышыбыз керек. Ал программага ссылканы видеонун астына калтырам достор. Мына бул жерге кирип, және робот деген басасыңар обязательно. Если сүрөт чыкса, ошол жерде тандайсыңар да нажимать, чтобы скачать дейсиңер достор. Ана бул жерде скачать деген басасыңар. Мына бул жерде достор. Мен уже скачать эткем, мага анын кереги деле жок. Энди ошол программаны кантип иштеткенин көрсөтөм. App Cloner, мына достор, менде бар ал программа. Бул программага киребиз. Киргенде достор, бул жерде уже бардыгы узлонбогон болот. Globus тандап, мына App Cloner Number дегенде достор, мисалы так азыр Cloner Number деген жерде достор, силер канча кылсаңар ошону чекенен басып кеткиле. Мисалы силер азыр 1 кылсаңар, бул жерге биринчи 1 деген цифраны басасыңар. Кийин экинчи кылганда обязательно 2 деп койгула. Мисалы ар бир жаңы аккаунт создать эткенде ушинтип ар бирине 1 кыла берсеңер мүмкүн эмес да достор. Бул жерде максимальный 1000 приложенияга чейин кылсаңар болот достор. Ойлоп көргүлө, эми памятиңер жетсе, аракет кылып көргүлө канча баткынча. Анан бул жерге Globus'тан өзүңөрдүн атын коюп койсоңор болот. Мисалы Кыргызстан деп. Менде азыр 10го жакын аккаунт болсо керек. Мен мисалы 20 болгон болсо, Кыргызча 21 деп коюп, окейди басам. Анан могул жерде галочканы бассам, башталат. Мына Cloning Globus деген башталды. Клонирование достор тез эле болот. Ушул бүткөндөн кийин обязательно install app деген басабыз. Муну баскандан кийин достор, биз баягы жөнөкөй приложенияны установить кылгандай кылып, установить деген басабыз. Мына достор, биздин установка бүттү. Эми ушуну ачып көрөбүз, кандай болду экен. Логин email. Эми бул жерде достор, кантип регистрация кылуу керек ко аккаунтуна достор. Мен азыр аты деле өзгөрүп калды, өзүңөр көргөн болсоңор керек. Кыргызстан деген атка кирип калды Globus программабыз достор. Эми бул жерде регистрация кылуу үчүн биз канча аккаунт кааласак, ошончо email ачышыбыз керек достор. Азыр мен силерге көрсөтөм. mail.ru дегенди Play Market'тен өткөрүп, ошол программага киресиңер, азыр көрсөтөм. Так, менин аккаунтум көп болгон үчүн лагайт этти. Мына достор, менин аккаунтум көп бул жерде. Ар бири ушул аккаунт болуп эсептелет да, мыночу. Мына муну ар биринде башка достор. Ушулар силердин аккаунтуңар болот. Бул жерде жаңы аккаунт ачуу үчүн бул жерди басабыз. Ушул жерди басып, эми бул жерде mail.ru создать деген эң акырындагы басабыз. Бул жерде атыңар не важен достор, главный тез өзүңөр каалагандай кылып, мисалы email деле каалагандай кылсаңар болот. Анан паролду өзүңөр жаттап кала турган кылгыла. Мисалы билбейм,
бул жерде мисалы так ушундай болсун. Я принимаю деп далее деген басабыз. Достор, бул жерде латинский менен кылыш керек экен. Латинский менен толтуруп койсоңор. Так. Имя яшка должен сниться. Достор, бул жерде имя яшка. Пароль mail.ru. Бул зайын деген. Могул жерде өзүңөр тандалсаңар болот. Программа силерге кайсыны кылганын көрсөтөт. Каалаган пароль жазып, далее деген басасыңар. Бул жерде достор обязательно у меня нет телефона деген басабыз. Андан кийин ушул картинкадагы кодду жазып, готово деген басабыз. Пароль легкий болуп калды достор. Өзүңөр каалаганды жазып кете бергиле да, бул аккаунттан жоголбойт. Бизге азыр главный глобуска регистрация кылуу керек. Готов деген басып, так, авторизация. Азыр мына достор, яшыл жүз ачылды. Эми готов деген басабыз. Готов деп. Эми бул жерде акырында силерге биринчиден, если буга чейин аккаунт ачпаган болсоңор, биринчиде болот. Мен азыр акырында мына достор ушуну бассак, ушуну басып, входящий деген басып көрөбүз достор. Мына бул жерде азыр менде эчтеке жок. Эми ушул аккаунт эмне кылабыз? Так, FifiKG. Эми достор, мен каналыма кирип, же болбосо ошол видеонун астындагы ссылканы басып, азыр көрсөтөм достор. YouTube. Азыр мен силерге ошону подробный кылып түшүндүрүп берейин. Көптөр түшүнбөй калат да ушул глобусту. Мына мен азыр өзүм каналыма басып, мой канал деген басам. Достор, подписчигиз күндөн сайын көбөйүп жатат достор. Уже 166 болуп калыптыр. Мындан 3 күн алдын менин подписчигим болгону 20 эле. Достор, силер буга чоң жардам берип атасыңар. Силерге чоң рахмат. Мына достор, биринчи видеома кирип, же болбосо ошол видеонун астында деле ссылка болот. Мен бул видеонун астына ссылка калтыргам. Ссылка деген достор, видеонун астына ссылка дегенде могул жерде болот. Могул жерди басасыңар, мына бул жерден ссылка чыгат. Ушуну басып, азыр глобустун страницасы ачылат. Эми ушул жерге биз майлыбызды жазышыбыз керек, баягыны жаңы ачкан аккаунтубузду жазышыбыз керек. Азыр көрсөтөм достор. Так, меники тутталып, IFIFIKG. Ушундай болсо керек. bk.ru. Яни робот деген обязательно басабыз достор. Буну баспасаңар приложениеңер иштебей калат. Начать зарабатывать деген басабыз. Мына достор, бул жерде эми ошол өзүңөрдүн mail.ruңарга киресиңер. Азыр көрсөтөм. Так, бул жерде азыр сообщение келет. Мындай обновить этсеңер. Тура достор, мен туура жаздым деп ойлойм. Достор, мен ката жаздым окшойт. Азыр дагы башынан жазып көрөйүн. Достор, мен ката жаздым бул жерде. Изменить email деген басам. IFIFI экен достор. 2 экен. Яни робот. Создать аккаунт. Болду достор, азыр менин аккаунтума пароль келет. Бул секундта келиш керек өзү глобустан. Главный тур жазсаңар,
өзүңөргө удобный кылып, мисалы бир тетрадка ушунчик аккаунт создать этип жазып алсаңар болот. Мына достор, глобустан келди. Эми ушул глобустан келген сообщенияны ачсак, достор, бул жерде биринчи активировать деген басабыз. Достор, мына өзүңөр көргөндөй биздин аккаунтубуз активировать болду. Аккаунт активирован. Эми өзүбүздүн эле Mail.ru'га кайтабыз дагы, азыр көрсөтөм. Назадты бассак, Mail.ru'га автоматически кирип кетебиз. Мына достор, эми бул силердин жаңы аккаунтуңар менен логин болот. Ушул аккаунт менен логинди жазып, силер өзүңөр баягы жаңы ачкан глобуска кирсеңер болот да. Ошол достор, түшүндүңөр деп ойлойм. Көргөнүңөр үчүн чоң рахмат.